Бул дүйнөгө адам болуп жаралгандан кийин эртеңки күнүбүздө сүйүнөбүзбү же болбосо ыйлайбызбы, аны бир гана жаратканыбыз билет эмеспи? Будан 10 күн мурун Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фонду жардамга муктаж болгон Малика Мухаммеджан кызын Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу Кыргыз курортология жана калыбына келтирип дарылоо илим изилдөө институтуна алып барган. Ал эми бүгүнкү күнү Малика бир тууганыбызды ооруканадан алып кетип жаткан кезибиз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Бизде Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фонд кыргыз коомчулугунда өз кызматын кылып келет. Биздин чакырыктар бир келген болжалганда сом деле эмес, сооп издейли. Акчаны эле эмес, акыретибизди ойлойлу. Ушул бир жардамга муктаж болуп турган биздин канчалаган замандаштарыбыз бар. Бир заманда жашап жаткан, алсырап турган канчалаган биздин ата мээримине зар, эне мээримине зар болгон канчалаган жетим балдар бар, жесир энелер бар. Жардамга муктаж болгон деги эле көптөгөн биздин бир туугандарыбыз жашап жатат. Бирок алар бизге окшогон ушундай бир ишкерлердин, деги эле бир алдуу күчтүү иш менен алектенген мекендештердин жардамына өтө муктаж болуп келет. Бирок ушул муктажда турган карындаштарыбызды, бир туугандарыбызды, энелерибизди өзүбүздүн кучагыбызга камтып, жылуулук тартуулап келебиз. Кайгынын көз жашын кубанычтын көз жашына айландырган аракеттер бүгүнкү күндө жүрүп келет. Аталган курортология институтунда Малика Мухаммеджан кызы 10 күн дарыланды. Ал эми Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов жеринен маалымат алып, Маликанын ден соолугун сурап, андан соң кубаныч менен ооруканадан чыгарып кетүүгө келген. Дай, Малика, ден соолуктар жакшыбы? Жакшы болуп калдыңбы? Малика, бул азыр келип мындай лечениядан бир аз жылыштар болуп, неме болобу? Кандай эмелер, өзгөрүүлөр же мындай кандай бир? Билбейм, өзгөрүлүү мындай жеңилдик. Меники жүрөк азыр эме болуп атат да. Жүрөктөн приступ берип ушинтип атат. Бияктан дагы аба алмаштырып көр деп ушинтип аба алмаштыр. Ошо эмелери физлечение жакпай да окшойт дейт да. Нагрузка болуп атат дейт. Уже бир жума болуп калды, бир жумадан ашат, уже 8 күн болду. Приступ кайра берип атат да. Мурунку дарылардын эмелерин азыр токтотуп туруп атасыңар, э? Аларды ичпей эле кой дейт. Аларды ичпей эле кой деп ушинтти. Мына урматтуу мекендештер, биз бүгүн ушул Маликанын ушул убакыт деген учкан куш деп коет, зымырап 10 күн бат эле өтүп кетти. Ушул Воронцовкадагы ушул мынакей бир аз лечение алып, кичине ден соолукту чыңдоо максатында мына ушул жерде 10 күн дарыланууда болду. Малика, анан ушул жерде мен ыраазычылыкты билдирип кетем. Биздин Кайрымдуу Бол коомдук фондуна туш тараптан ушул Маликанын ден соолугун сурап, ушул акыбалын сурап, телефон номерин сурап, данныйларын сурап, ушул туш тараптан өзүнүн карындашындай көрүп, биз ушундай бир кыргыздын улуулугу, баалуулугу мына ушунда. Бул нерсе бизди өтө кубандырат. Анткени эч убакта кыйынчылыкта бири-бирибизди таштабай жашап келген элбиз. Анан мына Кудай буйруса, ушул Воронцовкага дагы келип, бергеде келип атышты элдер, келип акыбал сурап кетишип. Анан мен ойлойм, ушундай ынтымагыбыз, биримдигибиз бекем болсо, мындай нерсени баягы кимдир бирөөлөр ойлошу мүмкүн. Мындай жакшылыкты кылсаңар көрсөтпөй эле кыла бербейсиңерби дегендей ойлор болушу мүмкүн. Мен ойлойм, Кыргызда жакшы сөздөр айтылып, сакталып келет. Баягы кыргыз жаманын жаап, жакшысын чыгарып келген. Бул биз үчүн өтө жакшы бир мамиле. Анткени адамдар бири-бирине материалдык эмес, моралдык дагы жардамга муктаждыктар болуп келет. Жылуу сөзгө дагы муктаждыктар болуп келет. Ошон үчүн ошо бирибизге бирибиз жылуу сөз сүйлөп, жылуу мамиле жасап, мына ушул мынакей Малика карындашыбызды өзүбүздүн карындашыбыздай көрүп, келип ушул жерге жакшынакай жайгаштырып, мына кыргыз ушул биримдигибиз менен мына канчалаган биздин мекендештерибиз ден соолугун чыңдоо жүрүп жатат. Эми өкмөт деле карап отура бербестен мына ушундай эл ынтымагы менен көп маселе чечилсе болот экен. Биздин ой тилек, үмүт, максатыбыз бар. Мындай ынтымактуулугубуз менен биз көп маселелерди чечишибиз керек.
бизге бир гана нерсе ушул ынтымак, биримдик керек. Ынтымак, биримдиктин чоң жыйынтыктары бүгүнкү күндө болуп келет. Мына ошон үчүн мына Малика Кудай буйруса, жараткан зат бергенди артына даабасын кошо берген болсун, буйруса ошол канчалаган эл бата тилегин айтып олтурат. Ошол бата тилеги комментарий жазып дагы, ушул сиздердин комментарий жазып пикир калтырганыңар дагы чоң бизге жардам болуп турат. Ошол эле видеолорду бөлүшүп коюп атканыңар өзү чоң жардам болуп атат. Ишилип кимибиздин колубуздан кандай иш келсе, мына ошодон жасап койсок эле жыйынтык боло берет экен. Анан биздин катарыбызга кошулуп, Кудай буйруса чоң ниеттерибизди койдук, Малика. Буйруса басып, ушул фонддо дагы кызмат кылып биргеликте жакшы иштерди көп жасайбыз деген ниеттер кабыл болсун. Анан өзүң дагы ошол кол сунуп, сага жылмайып тартуулап, кичине болсо дагы бир жасаган мекендештерге өзүң ыраазычылыгыңды айтып койсоң. Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандарым. Жалпы элиме чоң рахматымды айтам, ыраазычылыгымды айтам. Бар болуңуздар, эч ооруңуздар, ден соолуктар чын болсун, өмүрүңүздөр узун болсун, баардык жакшылыктарды каалайм. Жамандык көрбөгүлө, ар дайым жакшылыктардын үстүндө жүрө бериңиздер. Чоң рахмат сиздерге ушинтип сурап, кол сунуп, ушинтип жардам бергениңиздерге. Чын жүрөктөн. Аллахым ыраазы болсун. Элибизде мындай болуп жаткан көрүнүштү жакшы саамалык деп бааласак болот. Себеби кайдыгер карабаган кыргыз элибиз бар экенин далилдөө менен айта алабыз. Байыртадан ата бабаларыбыз басып өткөн жолду улоочу урпактар болгондуктан эл ичинде жардамга муктаж болгон кыргыз жарандарыбызга кол сунуп жардамыбызды берип калалы. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондун бир гана акча менен колдобостон биздин YouTube каналыбызга катталып койсоңуз, бул дагы чоң салым болуп эсептелинет. Андыктан каналыбызга катталыңыздар.